ошондо ушу визасы жок режимдин кесепети эмес пайдасы десек, кандай пайда болду? Канча конок үй ачылды? Кандай туристтик маршруттар ачылды? Мындай бир маалымат бар да силерде? Ооба, маалымат бар. Негизи иштеп жаткан субъектилер боюнча алсак, 2018 жылдын 1 январына карата 107.500 хозяйственный субъекттер болгон да. Бул юридический жана физический лицо деп коет. Алар жаңы ачылганбы же иштеп жатканбы? Булар негизи толугу менен иштеп жаткандар да. 1700 субъектиге көбүрөөк. Так, кечиресиз, азыр бул Ысык Көл областы боюнча экен. Так канчага көбөйгөнү менде жок экен, бирок бул общий 107.500 субъект. Сиздерде мындай жокпу маалымат? Ушул бүгүнкүгө даяр болуп келишиңер керек эле да?